коопсуздук шаардын башталганына биздин мамлекетте 8 жыл болуп атыптыр. 8 жылдан бери созулуп келатат да. 8 жылда жол кырсыгынан 8000ден ашык адам өлүптүр. Жол кырсыгынан эле каза болуптур. Миңдеген кылмыш иштери ачылбай ушундай нерселер болуп атат да. Ушуга коопсуздуктун шаардын ушул проекттин жүрүшүнө именно ошол именно МВД каршы болуп келет бүгүнкү күнгө чейин. Госкомсвязь ушу уюштургандар эмне үчүн ушундай өздөрү уюштура албай келишет. Казакстан 2006 жылы баштап 2012 жылы бүтүрүп коюшкан. Булар көчөлөрүн бүтүрүп, доорлорду, мектеп, садиктерди дагы бүтүрүшүп атат. Тажикстан 13-14 жылы бүтүргөн. А биз бүгүнкү күнгө чейин созуп келатабыз. Биздин жасап аткан, уюштуруп атканыбыз туура эмес болуп атат. Биз компанияларды издеп, ошол компанияларга ушу тендерди уюштуруп берип, ошолордон бир лобби болуп тыйын алабыз деп кыйналып жүрөбүз да. Мен оюнча тескерисинче наоборот кылыш керек да. Уюштуруу иштерин башкача жүргүзүш керек. Дүйнөлүк абройлуу уюмдарды алып келип, ошолорго берип, биздин колубуздан келбеди, көрдүк да. Ошолор тендерди өткөзүп, өздөрү компанияларды табып, ошондой кылып берсе, ошондо бизде иш жылат эле да. Дүйнөлүк чоң уюмдар бар. McKinsey, Lazard деген чоң уюмдар, ушулар уюштуруп, биздин өкмөттүн ошолор менен сүйлөшкөнгө деңгээли жетсе, ошолорду алып келген болсо, бизде сонун кылып ушуну куруп бермек. Мына Өзбекстан ошолорду азыр колдонуп атышат. McKinsey менен азыр реформанын программасын жазды, 20 специалистин алып келип алып. Биздин өкмөт эмне үчүн ушундай чоң уюмдар менен сүйлөшө албайт? Өзүбүздүн ичиндеги тендерлерди өзүбүз кыла албайбыз. Рас колубуздан келбесе, ушундай компаниялар менен ишти жылдышыбыз керек да. 8 жыл болду. 5 жылда дүйнөлүк согуш бүткөн, 5 жылда. А биз бир коопсуздук шаарды 8 жылда кыла албай келебиз. Мына 100 күндө Армения 100 күндүк кандай результатын көрсөтүп койду. Элге чыгып, мындай сыртка чыгып бирдеке айтыштан да уялып атабыз азыр. Мына бизди уккандар, кошуналар да күлөт. Бу кандай болгон мамлекет болдук биз? 8 жылдагы 8 премьер алмашты, ал премьерлерди бардыгын подставить эткен ошо ылдыйкы звено. Ошол тендерлерди уюштуруп аткан ошо Госкомсвязь, МВД, дагы ошо комиссия, кимдер Жиңтоңуз. ошол уюштуруп аткандардын бардыгын жоопкерчилигин карап, Генеральный прокуратура иш козгоп, ушулардын үстүнөн иш козгош керек. Мен ошого кайрылат элем, Генеральный прокуратура иликтеп чыксын, эмне үчүн 4 жолку тендер сырыф болду. Эмне үчүн, ким күнөөлүү?